саламатсызбаңыздар, кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу кесиптештер. Сабагыбызды баштай берели. Заманбап мугалимдик иш эртүүлүгү боюнча сөз кылабыз. Саламатсыздарбы? Менин атым Шарапова Нургүл Дөлөсовна, Нур Сабат билим берүү борборунун негиздөөчүмүн. Учурда Ысык Көл облустук билим берүү институту, мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу институтунда усулчу, Касымтунов Санов атындагы Ысык Көл мамлекеттик университетинде окутуучу катары иштеп келем жана мугалимдерге, тарбиячыларга онлайн курстарды, тренингтерди өткөрүп келем. Эл аралык бир нече долбоорлордун улуттук тренеримин. Эми биз 12 жылдык билим берүүдө өтүүдө окутуунун мазмунуна көңүл бөлүшүбүз керек. Билим берүү стандарты бизде 14-жылы бекитилип, андан бери улам толукталып келген. 22-жылы кайрадан жаңыртылып, мына эми 25-жылы дагы табигый илимдер башталгыч класстар үчүн жаңыртылды. 12 жылдык билим берүү системасына өтүүдө предметтик стандарт. Ал эми жалпы билим берүү стандарты да жаңыланды. Бул компетенцияга негизделген, башкача айтканда баланын окуучунун жөндөмүнө негизделген билим берүү, турмуштук көндүмүн, сабактар аркылуу жөндөмүн калыптандырып жашоого тарбиялоо болуп саналат. Эми ким кайсы жерден катышып жатат? Сиздерде азыр жумушуңуздарда мектепте кандай иштер болуп жатат? Сиздердин мектебиңиздерде эмне иштер болуп жатат? 12 жылдык билим берүүдө кандай иштерди аткарып жатасыздар? Эмне болуп жатасыздар? Ошо жөнүндө айтып кетсеңиздер, кандай кыйынчылыктар болуп жатат? Жаңылануу кандай болуп жатат? Эмнени билип, эмнени билбей жатасыздар? Саламатсызбы? Дагы бир жолу мен айта берсем. Бизде 5-класстардын китеби мурдагы 5-класска караганда башкача экен. Азыркы 12 жылдык сүрөттөрү менен кызыктуу. Бул китепти эле электронный вариантын чыгарып алып өтүп атабыз сабактарды. 5-класстын окуучулары телефон менен карап отурушат да китептичи. Китептин өзү керек элек. Ошого 5-класс болгон үчүн бул телефонду жакшы өздөштүрө албай кичине кыйналышып барып үйрөнүп кетишти. Анан кээ бирлерде телефон таптакыр эле жок, карай албай жатат да. Ошол жагынан кичине аксатабыз. Анан мугалим үчүн жакшы, электронный вариантта баары бар, даяр. Ошолордун сүрөттөрүн чыгарып көргөзүп алып эле өтүп атабыз. Пландарды искусственный интеллект менен деле жардам менен түзүп үйрөнүп калдык. Анан минус жактары ошо заманбап интерактивный доска ар бир класста жок болуп атат да, көрсөтүп өткөнгөчү. Рахмат. 11 жылдыктарды болсо, ошо мурдагы эле эски программа менен өтүп атабыз, бирок ошонун негизин алып түшүндүрүп, башында кызыктыруу деген жерлерди кошуп атам да, колуман келишинче чоң класстарга. Жакшы. Менде ушундай. Жакшы. Окуу китеби электрондук колдонуп жатасыздар. Китеп басылып бүтүп даяр болуп элек да, элге таратыла элек. Анан ошондон кыйналып жатасыздар. Эми методика боюнча эмне болуп жатасыздар? Эмнени түшүндүңүздөр, эмнени түшүнбөй жатасыздар? Кембридж системасын түшүндүңүздөрбү? Мугалим эмес, окуучу главный ролдо болот экен бул жерде. Окуучулар көбүрөөк сүйлөп, өздөрү окуп, өздөрү изилдеп үйрөнүш керек экен. Мугалим багыттап эле турат экен да. Ката жерлерин оңдоп. Анан математикада туура эмес болсо дагы туура эмес деп айтпагыла деп үйрөткөн биздичи. Жана окутуп атканда. Бирок туура эмес, бул жер туура деп айтышка туура келет экен да. Окуучулар мындай, "Монуку туура эмес да, мындай да" деп барып талашышат да, ошондо "Мына молодец, сеники туура" деп бирөөсүнүкүн туура чыгарганды туура деп айтыш керек болуп атат да. А бизде туура эмес болсо дагы андай туура эмес деп, сеники туура эмес деп айтпагыла деген да. Ооба.
Рахмат, Гүлсүн айайым. Дагы кимде кандай пикир бар? Кембридж системасын ким түшүнбөй жатат? Беш Е окутуу моделин ким түшүнбөй жатат? Саламатсыздарбы? Бул 5Е башталгыч класстарга туура эмес го деп ойлойм да, анткени балдар үчүн эме болуп калат экен да, кыйынчыраак. Бул негизи 5Е модели ошо башталгыч класстар үчүн ал. Ошол башталгыч класстарга негизделет. Башталгыч Мен да класстарга ылайык келет да. саламатсыздарбы. Мен да кичине кошумча коеюнбу. Бул жерде жана Кембридж китептери боюнча айтып атышат, жакшынакай ойлорду аябай жакшы экен. Мага жакты. Мен башталгыч класстын мугалими катары айтып койсом, бул жерде баланы ошо турмуштук көндүмдөрүн калыптандырууга алып келет экен да. Биринчи деңгээл, экинчи деңгээл, үчүнчү деңгээлдеги тапшырмаларды аткарып, бала биринчи деңгээлде класста 20 бала болсо, ошонун баардыгы биринчи деңгээлдегини аткарышып, ошо короосунда, көчөдө болгон нерселер менен иштеп, экинчи деңгээлге өтүшөт экен. Экинчи деңгээлде баланын деңгээлине жараша иштешип, андан үчүнчү деңгээлге өтүп, бала баягы ошол берилген тапшырманы өзүнүн турмуштук деңгээлине карата иштешет экен да. Абдан жакшы болду. Анан 5Е модели башталгыч класстарга абдан туп-туура болот экен да. Бул ошол менен 5Е менен план конспектини түзүп алып иштесе, балдар жөнү чыгармачылык менен иштегенге жакшы шарт түзүлөт экен. Мага абдан жакты. Рахмат Таалай агай. Чоң рахмат. Таалай Мырзабаев агайыбыз биздин улуттук тренер, окуу керемет долбоорунун ийгиликтүү педагог, башталгыч класстын алдыңкы мугалими республика боюнча. Алдыда курстарда биздин тренер болот, биздин тренерибиз онлайн курстарда. Агайдан көп нерсени үйрөнсөк болот. Рахмат агай. Заманбап мугалимдин ишмердүүлүгү азыркы Кембридж системасы боюнча сөз кылалы. Биз билим берүү стандартыбыз жаңыланды. Мугалим өмүр бою билим алып үйрөнүп турбасак, артта калабыз. Бүтүндөй адамзаты дегеле. Азыркы билим берүүбүз компетенцияга негизделген билим берүү деп жатабыз. Компетенцияга негизделген билим берүү бул көндүмгө, турмуштук көндүм, жөндөмдү өнүктүрүүгө багытталган билим берүү. Балдар жашоодо ыңгайлашып кете турган, кандайдыр бир нерсени мындай практикалык түрдө иш жасап атпайбы? Аткара биле турган, ошону жасай ала турган. Мисалы гүлдү өстүрө билиш керек. Жалбырактар кандай пайда боло тургандыгын көрүп билип, таанып биле билген. Мисалы дене тарбия сабагында эмне көндүмдөр бар? Тоо ойнойт, секирет, оңго бурулат, солго бурулат дегендей. Мына ушул көндүмдөр. Ошондой эле адабият сабагында балдар анализдеп, түшүнгөнүн айтып, талдоо жүргүзө билүү. Кыргыз тилинде сөздөрдү, сөз түркүмдөрдү турмушта колдоно билүү, мисалы үчүн зататош сөздөр, тексттен таба билүү сөз түркүмдөрүн деген сөз. Мисалы үчүн ошондой эле жөнөкөй турмуштук көндүмдөргө жан-жаныбарлар кам көрүп, күчүктү бага билүү, күчүктү өстүрүп, багып чоңойто билүү, үй турмушта корону шыпыра билүү, идиш аяктарды жуу деген булар көндүмдөр да. Кыймыл аракет, иш аткара билген, биз колубуздан келе турган нерсе. Компетенцияга негизделген билим берүү бул турмуштук көндүмдөргө калыптандыруу болуп саналат. Бул практикалык сабактар аркылуу, балдардын өз алдынча алуулугу аркылуу, өз алдынча ишмердүүлүк жүргүзүп, таанып билүү аркылуу өнүгөт. Мына ошол биздин стандартта методика жалаң практикалык мүнөздө болуш керек. Мына ошол компетенцияга негизделген билим берүү деп аталат. Педагогдордун үзгүлтүксүз кесиптик өнүгүүсү дайыма жогорулап туруш керек. Үзгүлтүксүз кесиптик өнүгүү деген жоо бар атайы. Анан эң негизги учурда ой жүгүртүүнү өнүктүрүүчү, сынчыл ой жүгүртүүнү өнүктүрүүчү, креативдүү ой жүгүртүүнү өнүктүрүүчү технологияларды колдонушубуз керек. Балдардын ой жүгүртүүсү өнүгүш керек ар бир сабагыбызда жана илимий ой жүгүртүү, талдап билүү көндүмү өнүгүш керек. Азыр изилдөө, эксперимент, долбоордук иштери маанилүү. Финансылык сабаттуулукка багытталгандагы билим маанилүү бизге негизи. Бул класстан тышкаркы иш-чараларды ушул багытта алып барсаңыздар болот.
өзүн таануу жана өнүктүрүү багытында класстан тышкаркы иш-чараларды алып барсак болот. Азыр заманбап багытта ишмердүүлүк жүргүзүшүбүз керек да. Анан STEAM билим берүү технологиясы актуалдуу, санариптик сабаттуулугубуз маанилүү, жасалма интеллектти уже сабакка колдоно баштадык. Биздин электрондук мобилдик тиркемелердин түрүн сабакка колдонуу менен биз сабагыбызды өзүбүз жеңилдете алабыз. Функционалдык сабаттуулук маанилүү жана 21-кылымдагы көндүмдөрдү өздөштүрүп сабакта калыптандыруу, балдарда калыптандыруу маанилүү болуп жатат. Тарбиялоодо психологиялык мамилеге карайбыз. Z альфа поколение азыркы балдарыбыздын акыл интеллектисинин жогору, аналитикалык ой жүгүртүүсү күчтүү, жана маалыматты кабыл алуусу күчтүү, мен позициясы күчтүү, мен деген өзүн урматтайт, өзүн сүйгөн, өзүн жогору баа берген балдар. Мына ушул балдарга тиешелүү өзүнүн талабында мамиле кылуу маанилүү. Сабакта эркиндүүлүк маанилүү. Балдардын өзүнө болгон ишеними, анан балдарга болгон биздин сүйүүбүз маанилүү. Өзүнө болгон баа берүүсүн жогорулатуучу үчүн биз дайым гумандуу мамиле кылабыз. Анан мүнөз өзгөчөлүк темперамент бар психологияда, ошол мүнөз өзгөчөлүгүнө жараша мамиле кылуу дагы балдардын калыптануусуна чоң таасир берет. Анан албетте социалдык абалына дагы жараша биз көңүл бөлөбүз да. Бул тарбиялоо принциптери. Бизде окутуу жана тарбиялоо айкаш жүрөт. Биздин окутуубузда биз усулдарды колдонобуз, биз билим беребиз. Мына ошондой эле билим берүүдө биздин бала менен болгон мамиле өзгөчө орунда. Биринчи бала мамилеге карап анан билимге тартылат. Мына ушуга азыр көңүл бөлөбүз. Негизи окутууда эң биринчи. Анан эми заманбап окутуу формаларында биз инсанга багытталган окутуу дейбиз. Инсанга багытталган окутуу бул баланын жөндөмү, өзгөчөлүгү, кабыл алуусу, баланын мендиги да. Анан ушул баланын позициясында карап, балага карата багытталган билим берүү натыйжалуу болот. Инсанга багытталган окутуу, компьютердик технологияларды колдонуу, ТРИЗ педагогикасы, активдүү окутуу усулдары, дифференциацияланган окутуу, КЛИЛ предмет менен тилди интеграциялап окутуу, Гарднердин теориясы, STEAM технологиясы, көп тилдүү билим берүү, инновациялык технологиялар, инклюзивдик билим берүү, дизайн ой жүгүртүү, окуп түшүнүү көндүмдөрүн өнүктүрүү, жазуу көндүмдөрдү өнүктүрүү, математикалык көндүмдөрдү өнүктүрүү, баалоонун түрлөрү, калыптандыруучу критерийлик баалоо жана баалоо куралдары, сабак баалоо. Мына ушуларды бул терминдер бизге тааныш, мындай жаңы эмес да. Азыркы окутуунун, заманбап окутуунун мазмунунда биз ушуларды өздөштүрүп сабакта колдонуп жатабыз. Колдонушубуз дагы керек. КЛИЛ предмет менен тилде интеграциялуу окутуу, окуу керемет менен окутулган, дифференциацияланган окутуу маанилүү. Мына ушул окутуунун түрдүү усулдарын колдонушубуз керек. Анан инновациялык педагогикалык технологиялар маанилүү. Баалоону колдонууда биз сабакка баалоо тиркемелери менен калыптандыруучу баалоонун өзгөчө формасы Кыргызстанга кирген. Биздин билим берүү тармагыбызда Кыргызстанда эмне жаңылануулар бар жана заманбап багытта кандай ишмердүүлүктөр барышыбыз керек дегенде ушуларга көңүл бөлөбүз. Албетте маалыматтык технологияны пайдалануу. Санарип лидерлер дейбиз. Санарип лидерлер жана маалыматтык технологияны компьютерди мыкты билип, жакшы өздөштүргөн педагогду санарип лидер дейбиз. Видео сабактарды колдонуу, видео сабактарды өзүбүз жаратуу. Ачык билим берүү ресурстары, интернеттеги маалыматтарды колдонуп, балдар менен биргеликте өнүгүү. Адаптивдүү окутуу методу, алмашкан методу, перевернутый, флиппит обучение деп коет, перевернутый метод деп аталат да. Негизи балдар теманы өздөштүрбөй туруп, үйдөн даярданып келип, ошол темага анан класста чогуу олтуруп үйрөнүшөт да, өздөштүрүшөт. Ошол алмашкан метод деп аталат. Адаптивдүү окутуу болсо онлайн аркылуу мугалим бар же мугалимсиз окутуу да. Бул эми чет өлкөлөрдө көбүрөөк колдонулат. Бизге адаптивдүү окутуу методу киргизиле элек.
аралаш окутуу методу салттуу менен компьютердик технологияны колдонуу мына ушул мугалимдин сааттуулугу маанилүү. Ушул ушуларга көңүл бөлөбүз. Мугалимдин өзүнүн ишмердүүлүгү, жеке өнүгүүсү, мен киммин, менде кандай көйгөй бар, мен эмне аракет кылып жатам, окуучунун көндүмүн, муктажын биленби, окуучунун психологиясын биленби, практикамда жашоодо кандай натыйжа бар, мен кандай пайда келтирип жатам деген инсандык позициясынан усулдук позициясына чейин анализдөөсү маанилүү. Мына бул аналитикалык ой жүгүртүү да. Блумдун таксономиясында жогорку жана төмөнкү тартиптеги ой жүгүртүү бар. Биз көбүнчө салттуу окутууда төмөнкү тартиптеги ой жүгүртүү менен көбүрөөк чектелип келгенбиз. Азыр 12 жылдык билим берүү деп жатабыз. Деги эле стандартыбыз 12 жылга кире электе деле стандартыбыздын талабына ылайык биз компетенцияга негизделген билим берүү, баланын жөндөмүн, көндүмүн, акыл эс, ой жүгүртүүсүн өнүктүрүш үчүн интерактивдүү жана практикалык сабактарды колдонушубуз керек. Ошондо биз баланын ой жүгүртүүсүнө басым жасайбыз да. Ошондо Блумдун таксономиясында мына анализдеп, өзүнүн ишине баалап, анан жаңыны жарата билиш керек да. Түшүнүк алды, эстеп калды, колдонду, анализдеп, баа берип, түшүнүгүн, билимин жасаган продуктусун анан дагы өнүгүп, дагы жаратуу. Бул Блумдун таксономиясы. Адамдын акыл эси, ой жүгүртүүсү дайым өнүгүүдө болуш керек. Дайым жаңыны жаратып туруш керек. Жаңыга умтулуп туруш керек да. Бир чекте туруп калбаш керек. Кандайдыр бир түшүнүккө келдикпи, ошо менен калбаш керек. Улам өнүгүп туруш керек. Ошондо анан жаңылык жаралат. Мына ал тургай iPhone 17 чыгып атпайбы? Мисалы, интернетти оорундай мынакей жасалма интеллект чыкты. Улам өнүгүү болуп жатат. Ошондуктан адамдын ой жүгүртүүсү, мээси, акыл интеллектиси өнүгүп туруш керек. Ошондуктан биз баланын ой жүгүртүүсүн өнүктүрүүчү ыкмаларды колдонуу маанилүү. Ошондуктан Кембридж системасында азыр биз Кембридж системасы киргизилип, Сингапур окутуу модели киргизилди. 12 жылдык билим берүүдө биз жана класстан саны эле 12 жыл деген класс эле аталып калбастан, мазмуну толук жаңыланып, аракети жүргүзүлдү дагы. Мугалимдерди ошол тренерлер келип окутту. Кембридж системасы деп жатат. Кембридж системасы баланын акылдуу муунду тарбиялоо, улам жаңыны жараткан, жаңыга ыңгайлашкан, анан практикалык негиздеги сабак болуп саналат. Бала илимий таанып билүүчүлүгү менен өз алдынча билим алуу аракет жүргүзүп, анан билим алат да, түшүнүккө ээ болот, натыйжага ээ болот, көндүмгө ээ болот, жөндөмгө. Мына ошол Кембридж системасында жалаң аналитика, чыгармачылык, интерактив, ойлоп табуу, анализдөө, илимий түшүнүк маанилүү. Мына ошол Блумдун таксономиясынан анализдесек, мына ошол жогорку тартиптеги ой жүгүртүү Кембридж системасында маанилүү. 20 жана 21 кылымдын практикада айырмачылыктарды карасак өтө чоң. Мисалы, мурда мугалим сабакты башкарчу, түздөн түз алып барчу дагы мугалим борбордук орунда болчу. Азыр борбордук орунда окуучу өз аракет жүргүзөт, окуучуну мугалим багыттап турат. Биргелешкен көрсөтмө маанилүү. Билим эмес, мына көндүм маанилүү деп атат. Бул чет элдиктен которуп алгам. Муну англис тилинен которгом да. Мына дүйнө жүзүндө skills маанилүү да, көндүм, навык маанилүү. Мына билим эмес, көндүм деп белгилеп атат. Демек, биздин стандарт көндүмгө негизделген билим берүү деп туура белгиленип жатпайбы? Мазмун эмес, процесс улам аткарып, улам иш жүзүндө өнүгүп турушубуз керек. Теория эмес, практика, жалаң практика аркылуу анан биз көндүмгө ээ болобуз. Топтук иштер маанилүү. Глобалдуу коомчулук маанилүү. Биздин азыр жаңы стандартыбызда мындай деп жазылып атат. Глобалдык атаандаштыкка жөндөмдүү инсанды тарбиялоо деп жатат. Биз глобалдык деңгээлде ой жүгүртүү маанилүү. Ошол деңгээлде адам цивилизациясынан артта калбаган, дүйнөлүк өнүккөн өлкөдөн артта калбаган муунду тарбиялаш үчүн биз 12 жылдыкка өттүк да, анын мазмуну жаңыланды. Кембридж системасы мындайча айтканда акылдуу балдарды тарбиялоо деп аталат. Акылдуу балдарды тарбиялап өстүрүш үчүн биздин методикабыз акылдуу болуш керек. Ошондо биз глобалдык коомчулук үчүн кызмат кылган болобуз. Анан калыптандыруучу баалоо маанилүү, жашоо, турмуш үчүн билим алабыз. Мен жакынкы арада Италия, Швейцария өлкөлөрүндө билим берүү тармагы менен таанышып келдим. Ошондо мисалы Швейцарияда көндүмгө
негизделген билим системасы, мисалы кесиптик билим берүү бааланат экен. Кыска курстардан билим алып, анан күнүмдүк жашоо турмуш тиричилигинде өзүн таап кете турган маанилүү экен да. Эми ушул Италияда дагы баланын практикалык иш аркылуу жаратмандыгы өзү иш аракет жүргүзүү менен өзү түшүнөт. Топтордо көбүрөөк иштегендерин, анан ошондой эле интернет булактары менен өзүлөрү долбоор түзүп жаткан сабактарды көрдүк. Кызыктуу, жаандуу баланын жаратмандыгын таанып билүүчүлүгүн өнүктүрүүгө багытталган сабакты көрдүк. Дидактикалык каражаттарды көрдүк. Жөнөкөй баланын колу менен жасалган, ойлоп табуучулугу менен жасалган каражаттар бааланат. Ушундай. Эми ушул турмуштук көндүмгө ээ болуш үчүн бала биз ошол көндүмгө негизделген билим берүү болушу керек болчу бизге. Ошондуктан анан стандарт улам жаңыланып, компетенцияга негизделген билим берүү деп бала жасай алыш керек, аткара алыш керек, түшүнүш керек, өзү түшүнүккө келиш керек деп жатабыз. Анан кызматташтык маанилүү. Кызматташтык качан биргелешип иш алып барганда, биргелешип чогуу үйрөнүп, өзүлөрү ачылыш жасаганда анан үйрөнөт. Текстик база эмес, веб база маанилүү, бүт электрондук журнал киргизилди, бүт бар электрондоштурду. Мына 21-кылымда ушундай. Кызматташтык деп жатабыз. Азыр өнүккөн компаниялар, өнүккөн ишканалар бири-бири менен кызматташып калышты да. Анан кызматташтык аркылуу гана биз ийгиликке жетебиз деп адамзат түшүндү. Биз бала башка адамдар менен пикир алышып, кызматташтык түзүш үчүн бизде ошондой көндүм болуш керек да. Ошол көндүмгө ээ болуш үчүн биз анда жалаң интерактивдүү топтук сабактарды көбүрөөк алып барышыбыз керек. Балдар бири-бири менен чогуу командада иш алып барып, бири-бирине жардам берип, бир продуктуну жарата тургандай. Мына ошол кызматташтык көндүмдөрдү калыптандырат. Бул бала бакчадан башталат да. Мына ошол маанилүү. Смарт максаттарды коебуз. 5 окутуу модели. Анан балдардын эркин болуусу, топто иштөөсү маанилүү. 5 окутуу моделин билип калдыңыздар, Логика, креативдүүлүк, деңгээлдик тапшырма. Үй тапшырманын түрдүүлүгү. Бала өзү тандашы керек. STEM, STEAM сабактары маанилүү. Сабактын мазмуну, формасы маанилүү. Анан мына 5 окутуу моделинде эмнеге бул дүйнө жүзүндө бул модель актуалдуу жана бизде да азыр Кембридж системасын өтүп жатканда дагы бул баса белгиленип жатат Сингапур модели менен. Биз муну мен өзүм лично муну 20-жылы өздөштүргөм. STEM билим берүүдө америкалык педагогтордон окугам. STEM билим берүүдө ошол америкалык педагогтор бизде ошол 5 окутуу модели STEM практикасын аткарып жатканда ишке ашат. Муну колдонуу менен биз ошого көңүл бөлүшүбүз керек деп түшүндүргөн. Мен ошону түшүнүп, биз практикалык иштерди алып барып, ошол 5 окутуу моделине маани берчү элем. Анан мына Сингапур модели киргизилгенде жапырт Кыргызстанда 5 окутуу модели актуалдуулукка чыкты. Бул дүйнө жүзүндө актуалдуу методика, модель, то есть муну биринчи этапта мугалим сабакка кызыктырып тартып алгандан кийин анан бала ошол теманы өзү өздөштүрөт. Мисалы кышкы өсүмдүктөр дейличи. Силер кышында да өсө турган өсүмдүктөрдү билесиңерби? Кышында негизи өсүмдүктөр өспөйт да. Кышында ал эми кышында да өсө турган өсүмдүктөр бар да, биздин Кыргызстанда элечи. Анан ошол кайсы өсүмдүктөр болду экен? Билгиңер келеби? Деп балдарга айтсак, кышында баары өсүмдүктөр кайсылар экенин өзүңөр билип көргүлөчү десек, анан кызыктырабыз да, кышында да өсүмдүктөр бар же жокпу деп мындай талкуу жүргүзөлү. Барбы же жокпу кышында өсөбү? Биздин ушул Кыргызстанда же сенин айылыңда, же сенин шаарыңда, огородуңда барбы? Кышында өсүмдүк өсөбү? Мисалы биздин огороддо жок дейли, кай жерде бар деп кызыгып калдыкпы? Эми ошону балдар изилдеш керек. Кайсы өсүмдүктөр болду экен, ал каякта өсөт Кыргызстандагы деп. Анан изилдеп, маалымат алды, окуду. Кайдан алат? Окуу китебинен, энциклопедиядан, интернеттен, ChatGPT'ден алды дейли. Анан ошол эмне маалыматты түшүнгөнүн айтып берип, көрсөтүп берет. Анан кышкы өсүмдүктөрдү кантип өсөт болду экен кышкы өсүмдүктөр? Биз кантип айырмалайбыз? Практикалык иш алып барып, андан кийин анан өзүнүн ишине өзү баа берет бала. Бүтүндөй бул 5 окутуу моделинде бала алып барган сабак болуп жатат. Өзү маалымат алды, билимди түшүндү,
кайра айтып берди, анан практикада бышыктады, анан баалап жатат. 5 окутуу моделинде STEMде өтө маанилүү. Мисалы үчүн ошол кышкы өсүмдүктөрдүн макетин түзгө турган болсок, ошондо же салыштырып көрсөк, кадимки өсүмдүктөр менен кышкы өсүмдүктөр деген эмнелер бизде мында жанакы эмелер тура берет го, барбарис, жок, чычырканак, карагай, балаты, арча, кышында солубастан. Анан бул жай кышы жашыл болуп атат. Жөнөкөй өсүмдүк менен эмне айырмасы бар деп биз илдеп салыштырып көрдүк. Анан анын эмесин өскөндүгүн дагы талдап изилдеп, канча өсөт экендигин, бутактарын же сүрөттөрүн карады, модельдештирип да көрдү. STEM бул болсо илим, технология, инженерия, математика дейт. Куруучулук, мындай жаратмандык, практикалык иш да. Анын ошол кышкы өсүмдүктөрдүн макетин да жасап көрдүк дейт. STEM менен айкалышкандырганда мына эмеде өздөштүрүү же практика этабында STEM менен айкалышат. Айкалыштырып өтсөк болот да. Ал эми айкалыштырбай деле практикада кадимкидей бир нерсени жасабай деле башка форматта практикалык иш алып барып 5 окутуу моделин салабыз. Бүтүндөй бардык предметке сала алабыз. Негизи 5 окутуу модели башталгыч класстарга көбүрөөк тиешелүү деп айтылат да. Бирок жогорку класста гуманитардык багыттарга да салсак өтө маанилүү, жеңил, натыйжалуу методика болуп саналат. Окуучу менен мугалимдин ортосундагы биргелешкен аракет, мамиле абдан маанилүү. Жүрөгүндөгү ачкычты тапсак, анан биз натыйжага алып келе алабыз. Эми педагогикалык технологияга кайрылалык. 12 жылдык билим берүү системасында биз окутуунун мазмуну жаңыланды деп жатабыз. Ошол биздин окутуунун мазмунунда мен жогорудан бери бүт айтып келаткан нерсенин бардыгы азыркы 12 жылдык билим берүүдө окутуунун мазмуну болуп саналат. Эми педагогикалык технология мугалимдин окуучуга үзүрлүү билим алып натыйжага жетиш үчүн колдонгон ыкмасы болуп саналат бул. Азыр бизде МООлар. Бул биздин башталгыч класста мекен таануу сабагында Я и мой мир деген предмет стандарт бар го, Ольга Салашенконун автордук китебинде мына ушулар белгиленип жатат. Анан негизи ушул бардык предметтерге ушул технологиялар азыр маанилүү. 12 жылдык Кембридж системасында биз ушуга маани беришибиз керек. Оюн технологиясы, өнүктүрүүчү окутуу технологиялар, балдарды өнүктүрө турган технологиялар, көйгөйлүү окутуу, проблемалык окутуу технологиясы, анын ичине кейс кирип кетет, кырдаалдык окутуу кирет, дифференциацияланган окутуу, STEAM технологиясы, сынчыл ой жүгүртүүнү өнүктүрүү технологиясы, изилдөө жана долбоордук ишмердүүлүк технологиясы, модельдөө, маалыматтык коммуникациялык технология. Мына ушул технологиялар азыркы күндө актуалдуу. Биз 12 жылдык билим берүүгө өттүк, бирок ошонун ишке ашырган болобуз. Бул учурда эмнеси менен 12 жылдык окутуунун мазмунуна кирип жатат? Эгерде проблемалык окутууну түзсөк, балдар ошол көйгөйдү чечиш үчүн ойлонот, анализдейт, талдайт. Аналитикалык ой жүгүртүүсү маанилүү. Дүйнө жүзүндө аналитикалык ой жүгүртүүгө багытталган басым жасалат. Жогорку окуу жайында да, бала бакчада да, мектепте да. Кандайдыр бир адабий окуу китебинде биз чыгарманы окуганда, мисалы үчүн Төбө менен кумурска деген чыгарма башталгыч класста алып турган болсок, 3-класста берилет. Ошону алсак, эмнеге бул каарман эмне үчүн сүрөттөлдү деп ойлойсуң? Эмне үчүн кумурсканын иш аракетинен улам төөдө мындай көйгөй пайда болду дегенде эмне үчүн, сен кандай ойлойсуң деген суроолор аркылуу эмне үчүн, мисалы үчүн көмөч деген жомокту алсак, эмне үчүн көмөч абышка кемпирден кетти, эмне үчүн кеткиси келди? Эмнеге башка жаныбарлар ал көмөчтү жеген жок, жеп койсо болот беле? Мына ушундай аналитикалык ой жүгүртүү керек да. Тереңдеп анализдеп, сынчыл ой жүгүртүү керек. Анан креативдүүлүк, жаратмандык дагы маанилүү. Эгерде сен автор болсоң же каармандын ордунда болсоң эмне кылат элең дегендей. Мына ушундай ой жүгүртүүнү өнүктүрө турган методика, суроо, сабак окутуу модели уюштурулушу керек. Бул дүйнө жүзүндө ошондой каралат. Бир чыгарманы өттү же тема менен таанышты, анан студенттер менен, окуучулар менен талкууга келгенде эмне үчүн автор бул чыгарманы жазды деп ойлойсуң деп сурашат.
аналитика күчтүү. Адам акыл эси мындай мээсин өнүктүрүш үчүн дайыма ойлонуш керек. Ойлонуу деңгээлин өнүктүрүшүбүз керек да. Азыр Кембридж системасы илимий ойлонуу деңгээлин өнүктүрүүгө багытталган система болуп саналат. STEM жалаң ой жүгүртүү. 5E окутуу модели. Бул инновациялык технологиянын бардыгы ойлонууну өнүктүрө турган методика. Адам ойлонуусу өнүксө акылдуу болот. Акылдуу муун өлкөнү өнүктүрөт. Дүйнөлүк адамдардан артта калбайбыз. Ошон үчүн 12 жылдыкка өттүк. 12 жылдыкка өткөндөн кийин окутуунун мазмунунда да биздин методикабыз акылдуу болуш керек да, акылдуу муунду тарбиялаш керек экен. Мындай жөнөкөй менен алганда, бала деген турмушта жөндөмдүү, өзүн ыңгайлашып таап кете ала турган, билимин турмушта колдоно ала турган, жашоодо өзүн таба турган, анан акылдуу муунду тарбиялашыбыз керек экен деп түшүнүшүбүз керек. 12 жылдык окутуунун мазмуну. Мына ушул изилдөө, Добушка барып көрүп койчу. долбоордук, ишмердүүлүк технологиясы, мына ушул педагогиялык технологиялар маанилүү. Эми сабактын планын түзөт, окуучуга тааныштырат. Мугалим азыр салттуу сабакта мисалы мугалим сабакты уюштурат. Үй тапшырманы текшерет мугалим. Анан баалайт, баа коет. Өткөн теманы мугалим бышыктап кайталайт. Жаңы темага киришип, мугалим түшүндүрүп берет. Мугалим тапшырма берет, текшерет, кайра баалайт. Өткөн сабакты кайталайт. Бүгүн муну үйрөндүк. Бүгүн балдар зат атоштун түрлөрүн өттүк. Алар жандуу, жансыз болуп бөлүнөт экен. Сапаттык жана жөнөкөй татаал, туундуу тубаса болуп бөлүнөт экен. Энчилүү, жалпы болуп бөлүнөт экен деп бышыктап атат мугалим. Анан баалайт. Айнурага 5, Туратка 4, Нурмирага 3 дейт. Анан үй тапшырманы берет. 13-чү көнүгүүнү аткарып келген дейт. Бул аябай бизге тааныш модели, салттуу сабак структурасы биз. Анан азыр көпчүлүк мугалимдер жаңы методиканы колдонууда кыйынчылыктар жаралып, өздөштүрө албагандар ушул эле методикага киришип алып эле бир четтен бул көнгөн да мээбиз калыптанып калган жаңга тынч ушу менен эле өтүп атабыз кайра элечи. Анан эми заманбап сабактын структурасын карасак, мугалим сабакты уюштурат, кызыктырат, сабакка тартат. Аткарган үй тапшырмага анализ берет, тандап алган тапшырмага анализ берет окуучу. Эмне үчүн ушул көнүгүүнү аткарып келип эмнени үйрөндүм деп. Анан өзүнө анализ берип өзү баалайт. Үй тапшырманын аткарылышын окуучу баалайт. Өтүлгөн темага окуучу анализ берет. Мен эмнени түшүндүм кечээ эмненин үстүндө иштедим, мага кандай өнүгүү болду. Жаңы теманы өз алдынча өздөштүрүп үйрөнөт. Чогуу биргелешип топто балдар. Мугалим багыт берип турат, албетте түшүнбөй калган жерлерин, билбей калган жерин багыттап турабыз. Анан дифференциацияланган тапшырма берет мугалим. Тапшырманы аткарат, талдайт, изилдейт, жактайт, айтып берет, практикада түшүнөт, колдонот бала. Өтүлгөн сабакка дагы анализ берет. Бүгүн мен эмнени түшүндүм, эмнени түшүнгөн жокмун, эмненин үстүндө иштешим керек экен, сабак мага эмнеси менен кызыктуу болду, мен кандай катыштым сабакка деп, эмнеси менен пайдалуу дагы, натыйжалуу да болду деп. Анан өзүн баалайт, топтук баалайт, биргелешип баалайт. Үй тапшырмада мен дайыма айтып жүрөм, мугалим берген 1-2 вариант берип койсоңуздар, ошол варианттын ичинен тандап алганы да жакшы да, өз демилгеси менен муну аткарып келейинчи дегенчи. Мына ушундай заманбап сабактын структурасы. Бул окуучуга багытталган сабак болуп саналат. Мына балдар өз алдынча жоопкерчиликти өзү алып үйрөнгөндө, анан билим баланыкы болуп калат. Ошондо натыйжа берет. 12 жылдык билим берүү системасында Кембридж системасы ушундай, бүтүндөй дүйнө жүзүндө ушундай модель окутуу. Бала бакчада да ушундай. Бала бакчада бала да өзү таанып билип, аракет кылып түшүнүшү керек. Демек, заманбап сабактын моделинде окуучу сабактын максатын аныктайт, өткөн сабакта билим жетишкендигине анализ жасайт экен, өз алдынча дагы биргелешип команда менен билимди өздөштүрөт, билимин түшүндүрүп берет, катанын үстүндө кайрадан иштейт, эксперимент изилдөө иштерин аткарат, практикада жасап көрөт, маалыматты талдайт, өзүнө ачылыш жасайт, жаратмандык идеяларды таап чыгат, сынчыл ой жүгүртөт, чыгармачылык иштерди алып барат.
алган билимине ишмердүүлүгүнө кемчилигине баа берет, көйгөйдү чечет, сабактын жыйынтыгын чыгарат, анализ жүргүзөт, үй тапшырманы тандап алат, сунуштайт, изденип өнүгүп турат. Мына окуучу ушундай да. Мына ушундай бүгүнкү 12 жылдык билим берүүдө окутуунун мазмуну ушул. Кембридж системасынын мазмуну ушул. Бүтүндөй дүйнө жүзүндө өнүккөн өлкөлөрдүн баарында ушундай модельдеги сабак болот. Салттуу окутуу менен кала берсек, анда биз өнүкпөй калабыз. Ой жүгүртүүбүздү өзгөртсөк, көз карашыбызды, кесиптик өнүгүүдө, усулдук өнүгүүдө болсок, биз креативдүү чыгармачыл, анан санарип мугалим болсок, заманбап мугалим болобуз. Биз усулдук өнүгүүдө жаңы технологияларды өздөштүрүп, заманбап модельдеги сабакты түзгөн маанилүү. Активдүү окутуу усулдарынын түрлөрү бар бул жерде. Мисалы үчүн алты шляпа, жокей жанат, окуу керемет долбоорунун стратегиялары дагы ушул Кембридж системасына дагы келет. Мисалы Сократтын семинары, бекеттер боюнча орун алмашуу, окурман пикирлеринин тизмеси, адабий иримдер стратегиясы дегендер, математикалык да КГ акмасы жана башкалар. Азыр КГ акмасы математикте Сингапур моделинде бар модели аркылуу анан КГ акмасы деп окудуңуздар сиздер Сингапур методикасында. Класстан тышкаркы иш-чаралар дагы заманбап багытта болуш керек. Ошол билимин жашоодо колдоно билген IT, финансылык сабаттуулук, эксперимент чет тилди үйрөнүү, инсандык өнүгүү дегендер азыр жашоого керек. Мына ошондуктан ушундай багыттагы класстан тышкаркы иш-чараларды дагы берүү маанилүү да. Эми кандай суроолоруңуздар бар? Могу эки жерде белгилебедимби могу модельдердичи? Могу окутууну. Ушул өнүктүрүүчү кандай методикалар бар? Мен санап өттүм бир аз. Анан проблемалык окутуу, кейс технологияны кантип колдонобуз? Дифференциацияланган окутууну кантип уюштурабыз? STEM деген эмне? Кантип сабакты өтөбүз? Анан изилдөө усулу, долбоордук усул деген эмне? Мына ушулардын баардыгын биз мастер-класс менен өтүп түшүнүшүбүз керек. Мен өзүмдүн курсумда чогуу биргелешкен тренерлер, командада тренерлер менен өтөбүз. Талай агай дагы бар арабызда. Биздин практик мугалимдер бар. Ошол Сингапур окутуу моделинин тренерлери бар. Окуу кереметтин тренерлери, эл аралык долбоорлордун тренерлери бар биздин командада. Анан ушул мастер-класстар менен сабак өтөбүз түз эфирлерде. Өткөн курска катышкандар кийинки курска дагы мен алып кете берем. Ошол эле сертификат алышты, бирок ошол эле төлөгөн акчасы менен эле ошол эле алып кете берем. 1 жылдык усулдук жардам менен. Анткени көпчүлүк мугалимдер кыйналып жатышат. Бизде бир өзүнчө аянтча түзүлүшү керек. Бири-бирибизден тажрыйба алып, билбеген жерлерибизди сурап түшүнүп турушубуз керек. Мына ушул алдыда курс болот. Эми кандай суроолоруңуздар бар? Ким эмнени түшүндү, ким эмнени түшүнбөй жатат? Сиздерде кандай сунуштар бар? Сабак сакталат, группага салам. Окутуунун Саламатсызбы экен? саламатсызбы? Мен өзүм тарых жана адам жана коом сабагынан берем да. Ушул предметтерди Кембридж эмесине салса болобу? Ооба, 5Эге сала аласыз. Кембридж системасында жалаң бала ой жүгүртүп, анализдеп, өзү изилдеп анан маалыматты алгандай кылып өтсөңүз, тарых сабагыңыз укмуш сонун максатка жетет. Аябай кызыктуу түшөт тарых сабакка. Мисалы, Египет пирамидалары канчанчы кылымда курулган, эмне үчүн азыркыга чейин ушул убакка чейин турат? Анын материалдары эмнеден болот экен, кимдер курган деген кызыктуу. Ошону өзүлөрү изилдесин. Биздин тарыхый эстеликтерибиз тууралуу изилдесин. Изилдөө методикасын колдонгондочу. Аябай абдан жакшы, маанилүү. Жаңы методиканы колдонуш. Курс 5-ноябрда башталат. 72 саатка сертификат берилет. 1 жылдык усулдук жардам жекече берилет сиздерге. Эмнени түшүнбөй атасыздар, үйрөтөбүз. Рахмат. Анан чогуу иштейбиз, мастер-класстар болот. Чогуу сиздер менен үйрөнөбүз баарын. Курска жазылыңыздар. Азыркы сабакта эмне суроолоруңуздар бар? Мен жогоруда айткан боюнча кандай сунуштарыңыздар бар?
Саламатсызбы эжеке? Саламатсызбы? Мен бир аз кечигип кирип калдым. Ошентсе да жакшы маалыматтарды алдым. Сонун сабак болду. Бир эле көйгөй да бизде могу Бишкек шаарында мен 102 мектепте иштейм. Окуучунун саны аябай көп. Бир класста 58ден 60тан окуучу болуп атат. Ооба. 8-9 класстарга сабак берем. Алар эң көп дегенде 48, ошо 50ге жакын. Ал эми 6-5 класстар ошо 58-60га жакындап атат да. Анан өзүбүздүн күчүбүзгө салып, эми түрдүү эмелерге окудук, окуу курстарга. Кызыктырып болушунча өтөбүз, бирок кээ бир окуучуларга аябай мындай жалко болуп кетип атат да, мындай көңүл бурбай. Анан командага бөлгөндө дагы өтө ызы чуу болуп кетет экен, окуучу көп болгондочу. Ошо кандай эме кылсак болот? Сиздин курсуңузга окуп көрбөптүрмүн. Буюрса аракет кылып окуп көрөм. Командага бөлүп, ошо окуучунун санынын көптүгүнө кандай мындай чара бар, мындай бир выход барбы деп сурайын дегем да. Ооба, выход бар. Ар бир баланы өзүнө жоопкерчилик берип, ар бир баланы бош койбой тапшырма бериңиз. Индивидуальный тапшырма берип коюңуз. Ошондо ошол ар бир өзүнө роль алганда тынчтык сакталат да. Жалпылай бергенде ызылдай беришет. Ошондуктан мисалы биринчи группадагы, биринчи топтогу 8 окуучу аттарын атап туруп, ошо сен могуларды аткарасың деп. Ар бириң деп берсеңиз, мындай ар бирине тапшырма берсеңиз, эми 50 кишиге 50 тапшырманы айтып отурабыз, мындай жалпылап беребиз да, бирок ошону ар биринин жалпысына бирдей эмес, ар бир топко өзүнчө бергенде, анан ошол бөлүшкүлө дейсиз. Тапшырманычы мынакей момундай роль, жанагы адай иримдер стратегиясында ушундай бөлүнөт да, 7 роль берилет. Ошол сыяктуу топко бир тапшырма бердиңиз, группага таштадыңыз, бөлүшкүлө дейсиз, өзүлөрү бөлүшөт. Ким эмнени аткарат? Анан лидер сен жооп бересиң. Ким эмнени аткарды депчи. Ошентип бөлүштүрүп, мындай кызыктуу, мындай бүт баарына жоопкерчиликтүү тапшырма берсеңиз, анан тынчтык сакталат да, кызыктуу да болот. Ооба, ошентип ар бирине роль бере турган дагы эмелер бар го. Анан ротация деген дагы бар. Ошо ар бири жооп бере турган тапшырма го, ротациядачы. Ошо ар бир командада 7ден, 6дан, 8ден болуп калып атат кээде. Ошол мисалы ротацияны иштетип бүткөнгө чейин эле тапшырманын убактысы бүтүп калат да, жаңы темага убакыт калбай калат экен да. Ар бири суроо түзүп чыгып, ар бир команданын да суроосуна жооп бериш керек да анда. Анан ошондо дагы кээ бир жоопкерчиликсиз эмелер бар да, окуучулар. Мындай тапшырманы аткарбай, мындай отуруп калганда, аларга да чара көрүп, эми бирдеке эмесин табабыз, бирок кээде убакыт чөйүлүп кетет. Ошо окуучунун көптүгү мугалимди аябай мындай ыңгайсыз кылып, чарчатып, тынып коюп атат да. Ошого эме таба албай кетип атабыз. Эң проблема ошол болуп атат да. Ооба. Систем сабактарында өтүп көрдүңүздөрбү? Практикалык ишти көбүрөөк аткарганда тынчтык сакталат да. Анан өзүлөрү практиканы алып барып, өзүлөрү жыйынтык чыгарып, жоопкерчиликти өзүнө алып баргандай кылышыңыз керек. Анан сабакка тартылбаган балдарга өзгөчө тапшырма берип, өзгөчө спрос кылып, аларга бир өзүнчө бир тапшырма берип коюш керек да, жоопкерчиликти артып, баардыгын сабакка тартып. Анан жалпылап келгенде кызыктуу жыйынтык чыгарып, мындай тарбиялык мааниси бар, анан баланы өзүңүзгө тарта тургандай бир маектешүү менен да тартыш керек да балдарды. Кээде биз көп 200 кишиге бир маек курабыз го. Ошондой эле ошол класска албетте жандуу, активдүү балдар да, жаш балдар да баары кыймылдуу. Анан эме өзүлөрү тынчтыкты сактап, өзүлөрү үйрөнгүдөй мамиле керек. Рахмат. Жообуңузга, кеңештериңизге рахмат чоң. Көрөбүз. Курсуңузга да жазылганга аракет кылайлы. Рахмат. Не деген курс дедиңиз? Заманбап инновациялык педагогикалык технологиялар.
эми Рахмат. заманбап эмес, инновациялык. Ишиңиз Заманбап сәттүүлүк окутуу болчу. Рахмат. Инновациялык педагогикалык технология. макул. Дагы кимде суроолор бар? Рахмат, сурооңузга Асель айым. Сабакка катышканыңыздарга рахмат. Кимде кандай суроолор бар дагы? Мен 3 жылдан бери онлайн курс өткөрүп келем. Азыр 21 потокто өтөбүз. Өткөндө сандан жаңылып калыптырмын. 19 мисалы 20 экен. 21 поток өткөрөбүз. Заманбап окутуу боюнча мугалимдер. Бул жерге баардык предметтин мугалимдери катыша алат. Нат предметини да. Бул усулдун баарын бүт сабактарга сала алабыз. Анан мастер класстар болот. Тренерлер бар. 4-5 тренер сабак өтөбүз. 72 саатка сертификат берилет. Анан эң негизги 1 жылдык усулдук жардам 1 жыл бою коштолот. Кийинки курсту өткөндө мурдакы курстарда ал кийинки боло турган курстарга сабактарга катыша алат. Балким бир курста түшүнбөй калды, кайрадан катыша берет жаңы сабактаргачы. Анан кийинки улам курс жаңыланган сайын тренерлер да жаңыланат, жаңы билимдерди ала бересиздер. Ошон үчүн 1 жылдык. Бирок сертификат курс бүткөндө эле сразу эле берилет. Сертификат бир эле жолу берилет. Жакшы экен. Мастер класстарды өтөбүз. Конкурс, семинар, ачык сабактарга кантип өтөбүз деп сурашат. Жеке усулдук жардамдарды берем. Натыйжалар бар. Жакшы натыйжалар бар. Анан ушул алган билимди практикада колдонуп кетсеңиздер, өзгөрүүлөр болот да. Бул сизден. Анан жаңы билимди чогуу биргелешип биз менен тажрыйба алмашканыбыз да жакшы болот. Өзүнчө бир аянтча түзүлөт. STEM предметтери үчүн дагы бар. STEMди дагы аябай жакшы детально түшүндүрүп беребиз. STEM предметтери үчүн дагы, башталгыч класс үчүн дагы, гуманитардык багыттагы мугалимдер үчүн дагы жалпы тиешелүү курс бул. Усулдар үйрөтүлөт да, усулду үйрөнүп алып, любой сабакка сала берсеңиз болот. Суроо жок болсо сабакты жыйынтыктайлы, Сабакка катышып бергениңиздерге рахмат чоң. Бепилтүү баарыңыздарга жакшы эс алыңыздар.